дагы бир жолу орозо күнүндө ошол Алла Таалабыздын ыйык орозо күнүндөрүндө мына акыркы 10 күндү кечиримдүүлүк күн деп айтат. Кечиримдүүлүк күн деп айтат. 2 күндөн кийин Кудай буйрса айт болот. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жолу суранып кетем. Дагы бир жолу сиздин иниңиз катары, сизди колдогон адам катары, мындан ары да колдой турган адам катары сизден суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровду абактан бошотууну, ал кайрылган ырайымга кол коюуну Ажоодон Камчыбек Ташиев кайрадан суранганы белгилүү. Ата Журт партиясынын тең төрагасынын өлкө президентине жасаган бул кайрылуусу да коомчулуктун колдоосуна алынган. Ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чыгарып бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранамын. Ыйлап туруп суранамын. Анан эми сиз эгерде ушул нерсени кабыл албасаңыз, ушунча элдердин ыйыны суранычын кабыл албасаңыз, бул дагы сиздин өзүңүздүн эркиңиз, өзүңүздүн ишиңиз, себеби дегенде президент катар чечимди сиз кабыл аласыз. Сиз кабыл алган чечимге биз макул болобуз. Но бирок бул күндөр да өтөт. Буйрса, бул күндөр да өтөт. Алла Таалам тынч койсо, ден соолукта койсо, жакшылык күндөрдө дагы жолугушабыз. Садыр менен да жолугушабыз буйрса. Мен сизден суранамын, жардам бериңиз, ырайым кылыңыз. Алдыңызда жатат ошол кагаз. Кол коюп коюңуз ошого. Бүгүн кол коюңуз, эртең кол коюңуз. Эртең айтка келип калсын Садырыбыз. Чыгарып коюңуз, пожалуйста. Сизден суранамын. Биздин мамлекетте бул чындык жашайбы, жашабайбы, элдин башы маң болуп азыр түшүнбөй калды да. Мына Садыр Жапаров, макул, мурунку бийликте, Атамбаевда жаман экен бийлик. Түшүнбөйт экен, жөндөн жөн темир торго киргизип жиберет экен. Макул, аны элем макул деп турат. Бүгүнкү күндөгү бийликчи, азыркы күндөгү отурган бийлик. Таза болсо, ак болсо, элдин маанайын туура түшүнгөн бийлик болсо, мына Садыр Жапаровду чыгарып коюш керек болчу. Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич өзүнүн жашын төгүп, ушул баланы жөндөн жөн отурат да, мына атасы каза болгон, баласы каза болгон. Мына айт күнүнө, Куданын, Алланын жараткан улуу күнүндө ушул жигитти чыгарып коюуну суранат элем деп көз жашын алып, эл канча эл ошо Ташиевди карап турду. Канча элдин зээни кейиди. Канча элдин көзүнөн жаш аккандай болду да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул Садырга эч ким көңүл бурбай келет. Мына парламентте отурган депутаттар коллега эмеспи? Ошолор деле эл мандатты алып берген депутаттар, бирге жүрүшкөн, бирге маселелерди мындай козгоп жүрүшкөн депутаттар да. Мына бирөөсү ооз ача албай отурат. Себеби коркуп турат. Бийликтен, төрагыдан, мен дагы эмне кылып берер экен, кандай кысымга алып берер экен деп унчукпай оозуна талкан салып алып отурушат. Бул деген коомго жакпаган нерсе. Бул жигитти чыгарып коюш керек болчу. Боорукерчилик кылып коюш керек болчу. Эмне айыбы бар экен? Жок жерден жала жаап, жок жерден тигибини мойнуна жүктөп, темир торго мына бүгүнкү чейин камап отурат. Элдин маанайы кимден уксаң дагы тааныш болобу, тааныш эмес болобу, билимдүүбү, карапайым калкпы, ушулардын эң көбүнүн ой максаты ушул жигитти чыгарып коюу деген гана ой болуп турат да. Ташиев Камчыбектин аркасында канча эл турат? Канча элдин зээни кейип турат, кулак салып турат. Эл бар да, эл бар, ынтымакчылык бар болуп атат. Эл дагы отурат. Эмне болор экен? Качан ушул жигитти чыгарып тазалап коер экен деген ой максат менен күтүп атат эл. Ел арасында Садыр Жапаровга кандай себептен ырайым берилбей жатканына түшүнө албай тургандар четтен чыгат. Ар кандай божомолдор, нааразычылыктар туш тараптан айтылып келет. Аны чыгаруу керек. Себеби ал бир жерге бир
давление бере турган адамга жолугуп калган да. Ошону басым менен алып турат. Мен оюмча. Ана баягы депутаттар дагы бардыгы бири-бирине шиеленишип коррупцияга батып калган. Аларды бүт жок кылыш керек. Анан ордуна башкаларды шайлоо керек. Кой бериш керек. Кой бериш керек. Себеби өзү айтып атпайбы тиги, "Ой, булда күнөө жок" деп. Тиги Каптагаев өзү Эмилбек Каптагаев неме кылбады. Ошо. Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камалган. 2018-жылдын июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр апрель айында жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып, 10 жылын калтырган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.